Согуштагы жеңишке 80 жылы бүгүн 9-май өлкөнүн бардык аймактарында жеңиш байрамы белгиленүүдө. Жалал Абад облусунда болсо быйылкы жылы Базаркоргон районунда өтүп жатат. Өзүңүздөр байкагандай учурда аянттан жөө жүрүш өтүп жатат. Bayramda ayantta askerlik paradты 95774 asker bölümü Kırgız Respublikasının Korgоо Министрлигинин жогорку аскер. Жеңиштин 80 жылдык мааракесине арналган парад Базаркоргон райондук мамлекеттик администрациясынын алдындагы борбордук аянтта өтүүдө. Парад атамекендик согуштун бардык баатырларын, тыл эмгекчилерин урматтоонун символу, алардын эрдигин эскерүү болуп саналат. Ardagerler ötüdü. Alardın arasında Oğan soğuşunun erjürük ardagerleri mekeninde bolgon çeksiz süyüsün, patriottuluğun жана каармандыгын көрсөтүшкөн. Майрамдык маанай кандай бүгүн аке парадта? Бүгүнкү майрамдык маанай өтө сонун, анан жогору деңгээлде өтүп атат. Аябай сонун, мына Афган согушунун ардагерлери, Тажик Ооган согушунун ардагерлери, Баткен согушунун ардагерлери, мына арабыздагы кошулуп, моряктар кошулду, морфлотто служба алгандар. Şu жақсы деңгээлде өтүп атат майрамыңыздар менен сиздердин да. Рахмат. Улуу Кыргызстандын жашоочулары элибиз, биздин Кыргызстандын жашоочулары жана биздин мен ыйык көргөн, ыйык туткан элибиз бардыгыңыздарды бүгүнкү улуу жеңиш майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Элибизге тынччылык, аманчылык тілейбиз. Биздин Курандагы 1 жыл болоюн деп калды түзүлгөнүнө. Кыргызстандыктарды 80 жылдык менен куттуктайбыз. Аман болушун, согуш болбосун, тынч болойлу. Моряктар эл менен Шундай жакшыраган заманда жашап, ушу мамлекетте өнүгүп өсө берсин. Маанай аябай жакшы. Улуу жеңиштин 80 жылдыгына бардык Токой чарба кызматкерлери келип, ушул жерде жалпы эл менен майрамдап атабыз. Бул үчүн биз бардык Токой чарба кызматкерлери абдан кубанычтабыз. Быйыл өзгөчөлүк эми облустук деңгээлде Базаркоргондо өтүп атпайбы? Ооба, быйылкы жылда мына өзгөчөлүгү облустук деңгээлде Базаркоргон районунда өтүп атат. Мындан сырткары улуу жеңиштин 80 жылдыгы да белгиленип атат да. Рахмат, майрамыңыздар менен. Майрамыңар менен. Өз işine verilgen ak palatçanlar, mekemede üy bölölük darıgerler, medisinalık жардам көрсөтүп келишет. 16 üy bölölük darıgerler тобу. Өлбөс полк жүрүшүнө райондогу бардык мекеме ишканалары тартылган. Ошондой эле согуш каармандарынын жакын туугандары, батырларыбыздын эрдигин даңазалаган лозунгдарды, сүрөттөрдү көтөрүп чыгышкан. Мен атам менен сыймыктанам. Бери 1941 жылы барып, ошо боюнча 45 жылы келген. Ошондо көп эмелерди кылган экен, эрдиктерди кылган экен. Буту чолок болуп келген, осколкалар канча жолу тийген, ошонун запкысынан атам тез эле дүйнө салды да. Анан кийин мен атам менен өтө сыймыктанам. Атаңыз аты жөнүн айтып койбойсузбу? Абдраимов Мурза. Канча жашка чыкмак? Быйылбы? Быйыл өз 20-жылы, быйыл канча 120-га чыгат. Кайсы жылы өттү экен? 1980 жылы. Биз атабыз менен сыймыктанабыз. Атам болгондо жакшы болот эле эми. Өтүп кетти. Быйыл 100ге чыкмак. Жай жанатты болсун атамын, бирок атам менен биз сыймыктанабыз. Дайыма сыймыктанып жүрөбүз. Рахмат кылсын. Атаңыз аты жөндөрдү айтып койбойсузбу? Кайсы жылы согушкан, анан кайсы айылдан? Шермат Абжапар 41-жылы келип, 45-жылы келген. 42-жылы согушка барып, 44-жылы күз айында согуштан кайтып келген. Бутунан жарадар болуп, сол бутунан жарадар болуп, осколка тийип, госпиталда жатып, 556 госпиталда жатып, анан кийин бул жерге күз айында келген. Келгенден кийин көп жакшы иштерди кылып, мисалы аксакалдар сотунун, ветерандардын сотунун башчысы болуп иштеп, көп иштерди, жакшы иштерди аткарып, анан дүйнөдөн кайткан. Улуу күн 9-май фашизм жеңген күнү биздин атабыздын немеси менен өтүп атабыз.
согуштун катышуучу Ленинград блокадасында болгон Саскал Кембектин баатыры. Мындан кийин эч качан согуш болбосун, тынчтык болсун, жакшылык болсун. Президентибиз Садыр Нуркожо Жапаровдун жарлыгы менен Кыргызстандагы улуу ата мекендик согуштун ар бир ардагерине 100 000 сом бир жолку материал жардам көрсөтүлдү. Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев жеңиш майрамынын облустук деңгээлде аймактарда уюштурулуп жатышы, ошол аймакта инфраструктураны жакшыртууга, элге шарт жаратууга өбөлгө түзөрүн белгилеп, улуу жеңиш майрамы мекенчилдиктин жана каармандыктын үлгүсү катары тарых бетинде түбөлүккө калаарын айтып, жалпы катышуучуларды куттуктады. Кылымдар бою бул күндөн маанилүү маңызы сакталып, келечек муундарга татыктуу өткөрүлүп деген ишеничтемин. Ар бириңиздерге бекемден солук жана бакубат турмуш каалайм. Ар дайым өлкөбүздө дүйнөдө тынчтык болсун, сүйүктүү кыргыздарыбыз өнүгө берсин. Көңүл боргуздарыбыз үчүн чоң рахмат. Мына бүгүн Базаркоргон районунун борборунда областтык деңгээлде жеңиштин 80 жылдыгы белгиленип атат. Бул абдан жакшы. Негизинен абдан жакшы өттү. Уюштуруу маселелери жакшы чечилген экен. Албетте эми азыркы жашоо турмуш абдан жакшы. Бардыгы шарттары жакшылыкка келишкен. Ал эми мынакей согуш учурундагы, согуштан кийинки калыбына келтирүү замандардагы оор турмушту азыркы жаштардын көңүлүнө эсине келтирүү абдан зарыл нерсе. Бүгүнкү күндө ушул уюштуруу кишилери, мамлекеттик мекемелер, мектептердин жетекчилери, окуу жайлардын жетекчилери, ардагерлер менен ушу оор турмушту көргөн кишилер менен ар дайым жолугушууларды өткөрүп, ошолорду эстерине салып турса жакшы болот эле. Мен өзүмдүн атыман жалпы областтын элин, Базаркоргондун элин бүгүнкү улуу жеңиш майрамы менен куттуктап кетемин. Аларга ден соолук, бакыт таалай, жакшы турмуштарды каалаймын. Аба ырайы кескин өзгөрүшү мүмкүн. Кечигип калып, коюлган пландар аткарылбай калбасын. Ошондуктан дыйкан чарбаңыздар менен жан жабыла киришиңиздер. Майрамдык салтанат сахналаштырылган көрүнүш менен коштолуп, согуш жылдарын эске салды. Жанаша турган карааныңардан айланайындарым. Ылайым эле атаңарда эле киши болсоңор ыраазымын. Келе, ыстыкнан бышты. Согуш башталды. Эмне үчүн согуш? Кантип согуш? Согуш? Согуш дейсиңби? Катындар, токтоткуласы. Баскыла өнүңөрдү. Жыл деген айтууга оңой сан болгону менен бул биздин жакын келечек үчүн аталарыбыздын жасаган эрдиктери эч качан унутулбайт. Келечек муун үчүн биздин мынакей бүгүнкү борбордук аянтта коргоо министрлигинин бөлүктөрү, күч түзүмдөрүнүн курамдары жана жалпы мекеме уюмдун курамдарынын катышуусунда борбордук аянтта парад өтүүдө. Буну менен катар эле облустук жана Кыргыз Республикасына маданиятына эмгек сиңирген кызматкерлер, эл артисттер тарабынан дагы бүгүнкү күнү сценарийлер аткарылып, майрамдык маанай жалпы элибизге тартууламакчы. Ошону менен катар эле бүгүн кайра эле кечинде жалпы Базаркоргон районунун келген конокторго, Базаркоргон шаарына келген конокторго жалпы элибизге концерттик программа тартууланып, кечинде жалпы улуу жеңиштин 80 жылдыгынын урматына фейерверк менен жыйынтыктамакчыбыз. Азыр согуш ардагерлери эч ким келе албады. Согуш ардагери бүгүнкү күндө бардыгы тең бүгүн 100 жашка чыгып 100 жаштан ашып отурат. Биз кубанычтуу буга чейин атайын барып чакыруу жолдоп чакыруу бергенбиз, бирок аталарыбыз ошол чакырууну кубаныч менен колдоп, өздөрүнүн ден соолугуна байланыштуу келе албаса дагы өздөрүнүн батасын берип, элибиздин, мамлекетибиздин өсүп өнүгүүсү, гүлдөбөсү үчүн өздөрүнүн
ак батасын берип тилектерин беришти. Иш-чаранын соңунда Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучусуна жана Оруктун ардагерлерине Базаркоргон районунун ардактуу Атуул наамы ыйгарылды. Ошондой эле жеңиштин 80 жылдыгына карата медаль тагынышты. Мындан сырткары акчалай жана кызыктыруучу белектер каралган. Шерматов Капаш Улуу Ата Мекендик согуштагы Оруктун эмгек Белгилей кетсек, Жалал Абад облусунан Улуу Ата Мекендик согушка 34.174 аскер аттанып, анын ичинен 12.557 жоокер курман болгон. Ал эми 10.257 жоокер согушта дайынсыз жоголгон. Учурда облуста согуштун 3 ардагери жашайт. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы. 65 килограммдык салмакта биринчи орун Мамадалиев Эржан сыйланууда.